Аха, бизге суроо келди да, могу пабгет кылгандан кийин эмнеге hot restart кылабыз, анан же болбосо эмнеге hot restart кылабыз? Анан экинчи суроо, hot reload менен hot restarttын айырмасы эмне? Hot reload биз иштеп аткан бир эле баракчаны жаңылайт. Мисалы, могу жерде бир эле баракчабыз бар да, биз Италиядачы. Бизге азырынча эме жетиши мүмкүн, hot reload жетиши мүмкүн. Hot restart деген общий приложениянын баарын кайрадан иштетет. Могул main функциядан кайрадан иштетет. Мен буну жакшыраак үйрөтүш үчүн бир эме кылалы. Мисал келтирели да. Так, могу centerден кийин floating action buttonубуз болсун. Floating action buttonго бир бош функция болсун пока. Бунун child'ына бир иконка берели. Icons.arrow right болсун. Окей, ушундай болсун. Түсүнө бир карап коелучу. Мындай келсек, background color'у бул жактагыдай эле болсун. Ушундан бир аз коюу болсун, Окей. Foreground color'у ак болсун. Color.white. Ушундай боло берсинчи, дизайн жакшы эмес мында, бирок ушундай пока боло берсин. Буну басканда home page'ге кетсин. Анда биз, то есть бул home page, бул login page болсун, Ону сураганчы login page болсун. Login page.dart. Бир stateless сюжет. Буга келдик дагы navigator.push. Буну кандай колдонобуз десек, бул жака келсек, өзүнүн example бар. Буну жөлө алам. Карабырдын окуп. Бул жерде меники my page эмес, меники login page. Буну бассак, бизге login page'ге келет. Бизде login page'те жөлө эле контейнер болгон үчүн бизге капкара экранды көрсөттү. Давай ошол жака бир scaffold коелу. Анан буга app бар берели. App барга title берели. Тайтлга дагы текст login page. Могул hot restart, могул иконка. Hot reload бул. Экөөнүн айырмасы кандай? Мисалы, биз бир UI-ды өзгөрүү кылсак, hot reload жетет. Мен келдим дагы бодисине бир текст жаздым. Текст эмне болсун? Flutter widgets деп жаздым. Мен жазып бүткөндө бул эмне болуп атат? Могу жакта мындай нерсе чыгып карасаңыздар, байкагандар болуп атабы, балким бат эле болуп калат да. Мисалы мына, дагы бир жолу карасаңыздар болот. Мынакей, hot reload. Буну бассам деле ошол эле нерсе болот, мынакей. Hot reload болот. Себеби бир могу жакта файл бир нерсе өзгөрдү, дароо hot reload болот. Ал бир эле page деген нерсени өзгөртөт. Менин могу жактагы мисалы, могу home page өзгөртсөм, ал могу жака келбейт. Мисалы, азыр мен home page'ге эмне койсом, бир нерсе коеюн. Могул текст I am rich'ке 100 деген санды кошуп коеюн. Келсем 100 деген сан келип калды. Окей, UI-да мындай проблеманы табыш кыйын да. Мисалы, логикаларды бир нерсени өзгөртсөк, же болбосо бир ресурс алып келсек, ошол hot reload алып келе албай калат. Ошол учурда могул hot restart дегенди баштайбыз. Азыр мен могул эмедемин, login page'демин. Reload кылсам, эч кандай аркага кайткан жок. Ушул гана page'те өзүн өзгөрттү. Биз могу жака жазган кодго карапчы. Өзгөрттү. Бирок бир ресурс алып келдик, же болбосо бир чоң өзгөртүү кылдык логикасында. Чоң өзгөртүү кылдык. Ошол учурда могул hot reload жетпей калат. Ал учурда hot restart башташ керек. Hot restart мен баспай турайын. Эгер бассам, кайра могул main page'ден кайра иштеп баштайт. Баарын унутат. Мурдагы нерселердин баарын унутат дагы, могул main'ден баштап кайра иштеп баштайт. Себеби азыр кайра иштесе бизге эмне келип калыш керек? Login page эмес, mogul page келип калыш керек. Diamond page, Мен буну бассам, мына diamond page келип калды. Себеби бул main page кайра main деген функция кайра дагы иштейт да. Мен бул жака келип туруп, hot reload кылсам, эч кандай page аркага кайткан жок. Ушул эле page'ден өзгөрттү. Ал эми hot restart бассам, кайра башынан башталып калды. Айырмасы ошол. Могул main функция иштеп атканда, кайра могул ресурстарды карайттан генерация кылат, же болбосо кийин пакеттер нерселерди көрөбүз, пакеттерди кошот. Ошондой нерселерде сөзсүз могул hot restart кылып калабыз. Ал эми жөнөкөй гана мындай бир page'дин бир UI-н өзгөртсөк, анда hot reload жетиштүү. Айырмасы ушул. Могу жакта бир эме коштук да, фоточу, давай эмени кошолу. Мына иконкаларды кошолу. Могу иконканы кошолу. Export, бул жака келсек, preview, окей, PNG форматта боло берсин. Негизи иконкаларды PNG эмес, могул SVG деген форматта колдонсок жакшы болот да. Бирок бизде азыр пакет колдонгонду үйрөнө элекпиз да. Ал үчүн бир пакет колдонуш керек. Flutter
SVG дегендер. Неге буларды жазып коет? Эгер кызыккандар болсо, өзүңүздөр деле карасаңыздар болот, бирок буну кийин үйрөтөбүз. Ошон үчүн биз пока PNG колдонуп туралы, 2x алалы, анан экспорт кылалы. Окей, андан кийин имейлдикин алдык. Буну дагы 2x алалы, PNG форматта болсун, экспорт. Анан алар мага могу загрузки downloads деген папкага түштү. Phone mail. Аттары аябай эле сонун келиптир. Болгону ушундай колдонсок деле жарай берет. Бирок Dart стилинде файлдын аттары чоң таңба менен башталбайт. Файл аттарынан такыр чоң таңба колдонулбайт да. Эгер эки сөздөн турса, ортосу нижний пробел менен бөлүнөт. Мен буну келем дагы rename деп туруп, могул m'ди кичине тамга өзгөртүп коем. Mail PNG, анан бул phone PNG. Phone PNG'ни алып туруп, бул иконкада мен иконканын ичине коем. Ал эми бул mail дагы иконка, буну да иконканын ичине коем. Icons'ун ичине. Буларды коюп бүттүм. Эми азыр буларды коюп койсом эле менин приложениям буларды таанып калбайт. Буларды мен Flutter PubGet кылышым керек. Ошону мен бир ресурс коштум, ошону дагы ал дешим керек. Келем дагы Flutter PubGet кылам. PubGet кылып туруп, PubGet кылдым. Мен буну эмеде колдоноюн. Экинчи пейдждечи, логин пейджде. Body'мдин ичине, body'ге бул жака келейин дагы, бир колум калайын. Анан үстүдө image.access бир иконканы көрсөтөлү, access, access'тин ичинде, анын ичинде icons'тун ичинде, icons дегендин ичинде, icons'тун ичинде, анын ичиндеги кайсынысын колдонобуз? Mail дегенди колдонолу. Mail.format PNG. Жаздым, келди. Ушинтип колдонобуз. Могул келбей калса, могул аты туура, баардык нерсе туура, эмне кылып көрөсүздөр? Hot restart кылып көрөсүздөр. Кээде ошондон да келбей калышы мүмкүн. Анан кайра келсеңиздер келип калган болот. Анда да келбесе, анда сиздердин кодуңузда да ката бар. Давай дароо могул эмени жасап көрөбүз. Эми ушунун стилин өзгөртөлү. Келдик, бул бир центрде экен, центрге алалы. Могул background color'ун карайлы. Background color мындай экен. Scale background color 0xff, анан color'дун кодуна. Конечно, бул көрүнбөй калды. Эми ал пока майнсыз. Анан буга стиль беребиз. Style, text style, color, colors.white, ак түстө. Анан эмеси чоңураак. Font size чоң. Font size канча экен бул? 48 экен. Нокта size 48 экен. Font size 48. Font weight дагы жогорураак экен. Бул жакта font weight 400 экен. Font weight туруп экен. Ал эми эмеси болсо, фонт болсо Pacifico деген фонт экен, Буну карайбыз. Бул жактан издейбиз. Софиянын ордуна Pacifico'ну издейбиз. Буга келип туруп, могул I am rich деген ордуна могул жакта текстти жазып көрөбүз. Точно окшошок экен. Ошондой болчу? Окшошту, окей. Демек биздики ушундай экен. Бул жактан шрифти көчүрөбүз. Көчүргөндөн кийин ал биздин загрузкага түшүп калды. Мына Pacifico деген. Буну ачабыз. Анан буну могул фонтска келип салып коебуз. Ошондой бизде азыр эки фонт болду. Эми ушуну кандай колдонобуз да, эки фонтту? Могул PostgreSQL эмелге келебиз. Бизде могул жок деп элестетиңиздер, кандай колдонобуз, Могунун тушуна келебиз. Dash коебуз, не деп коет, тире коебуз. Андан кийин font family. Могул эле копия кылсак болот негизи. Font family бул Pacifico. Бул каякта Access'тин ичинде, Fonts'тун ичинде, Sofia'nын ичинде эмес, менин ичинде Pacifico дегендин ичинде. Дагы бунун ордуна алам. Эми бунун ичинде эмне бар? Pacifico regular TTF деген бар экен. Анда бул Sofia'нын дагы Pacifico regular TTF деп өзгөртүп койдук. Эми буну өзгөрткөндөн кийин бул жакка келип PubGet кылам. Flutter PubGet. Андан кийин приложенияны hot restart кылам. Мен көбүнчө ушундай иштейм. Негизи иштеп экен кээде мындай көп эле проблема чыгарбайт экен, бирок гарантия алыш үчүн бир hot restart кылып алып туруп, анан бул жакка келем дагы font family деп, font family ичине Pacifico. Бул жакка келип турган көрөйүн да. Мына бизде азыркы нормал эле. Ошого келип туруп font family тырнакчанын ичинде Pacifico. Өзгөрүп калды. Экиден ашык эме болсо, ушинтип фонт болсо ушинтип колдоно беребиз. Дагы бир фонт келсе деле, ошол Access'тин ичинде, Fonts'тун ичине коебуз. Муну копия кылып туруп, болгону аттарын өзгөртүп коебуз. Ошол эле.
Видеону көрсөңүздөр, буну айтып бердим. Фон колдонгонду үйрөндүк. Кантип фон таап келебиз, кантип колдонобуз. Имейдж колдонгонду алып келдик. Көрсөттүк. Менимче уже буну деле белгилесем болот. Кийинки сабакка мону көрүп келсеңиздер, буну да белгилейбиз. Ошо менен working with assets бүтөт. Version control дегенге келебиз. Бул жакта уже бир аз теориялык гана билимдер берилет. Балким бир эле сабактын жарымын буга бөлсөк жетет. Монун баарыначы. Дагы бир эки сабак өтсөк, ошондо кайра логикага, датка келебиз да.